Менталдык арифметика бул ооз-2 тез эсептөөнүн негизинде түзүлгөн балдардын интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүчү уникалдуу усул болуп саналат. Менталдык арифметика менен иштеген бала ар кандай татаалдыктагы эсептерди кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү, санды квадраттык тамырдын алдынан чыгаруу, ооз-2 бир канча секундтун ичинде эсептеп туура жооп айтууга үйрөнөт. Айжана Рыспекова Академия Роста окуу борбору тарабынан уюштурулган олимпиаданын катышуучусу. Окуу борбор эң алгачкы менталдык арифметика боюнча окутуучу жана балдарды ар тараптуу өстүрүүчү усулга багытталган мектеп болуп эсептелинет. Бул мектептин активдүү окуучусу Айжана сыяктуу 300дөн ашуун окуучулар бүгүн чоң даярдык менен келишти. Менталдык арифметикага 5тен бери катышып келем. Жакшы окуйм. Биринчи жолу олимпиадага келдим. Мисалдарды иштеп, ошо бөлүү көбөйтүүлөрдү кол менен иштеп. Окуу борбордун негизги максаты Кыргызстандын аймактарына инновациялык окутуу программасын жайылтуу, өлкөнүн генийлерин тарбиялоо жана ар кандай эл аралык тестирлөөдөн өтүүлөрүн жеңилдетүү болуп саналат. Олимпиаданын максаты окуучуларыбызга кошумча мотивация берүү, мугалимдерибиздин жумушунун сапатын текшерүү, окуучуларыбыздын билим деңгээлин текшерүү жана бул жыл сайын өтө турган майрам биз үчүн. Ар дайым майрам сыяктуу маанайда келишет, бардыгы сонун белектерди алышат. Бул өзүнчө бир салт болуп калды биздин Академия Роста үчүн. Негизи менталдык арифметиканын максаты абдан чоң. Бул жөн гана балдарды калькулятор сыяктуу ылдам санаганды үйрөтпөстөн логикалык, системалык жана чыгармачыл ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрөт аябай. Ал баягы илимий түрдө тастыкталган, көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча жеке мектептердин окуучулары келди, анан мурда окуп жүргөндөр келди. Себеби дегенде пандемиядан кийин бир аз иш солгундап калган. Былтыр октябрь айынан бери кайра баштадык. Областта иш аябай жакшы кетип атат, шаардагы иш акырындан кошулуп кетип атат. Олимпиадага мугалимдер мүмкүн болушунча балдарын даярдап келди. Мурда окуп жүргөн, анан жаңы окуган, жаңы эле 2 ай 3 ай окуп баштаган окуучулар олимпиада даяр болуп келип атышат. Алыскы райондорго бүгүнкү күндө колубуз анча жете элек. Себеби дегенде жакынкы райондордо Нараван, Кара Суу, Нокат шаарларында, райондорунда аябай жакшы иш жүрүп атат. Өзгөндө иш аябай жакшы жүрүп атат. Ошол эми Алай, Чоң Алай, Каракулжа райондорунда мурдатан окуп келген, иштеп келген мугалимдер иштеп атышат. Бирок бүгүнкү күндө жаңыдан аларды окутуп, жаңы ыкмаларды үйрөтүп, жаңы технологияларды үйрөтүп, кошуп аларга да ишти көбөйткөн атабыз. ооз-2 тез эсептөөнүн негизинде түзүлгөн балдардын интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүчү усулду менталдык арифметиканы республикалык олимпиадада күчүн сынаганы 4 жаштан 16 жаштагы 300дөн ашуун окуучулар, 100дөн ашык ата-энелер, менталдык арифметика боюнча 60тан ашуун мугалимдер катышты. Мугалимдер бул сыяктуу олимпиадалар окуучуларга мотивация берип, агартуучулардын ишин алдыга жылдырууга шыктандырат дешет. Biz Каракулжа районунун Лайтала айылынан келдик. Биз иште ал жакта ошо менталдык арифметика ачылганына 4-жыл буюрса, айыл жеринде өтө сонун мүмкүнчүлүк болуп атат балдар үчүн. Анткени себеби ал жакта бул жаңылык нерсе да балдар үчүн. Жаңылык нерсе балдар ошо жалпы эле калк жаңы ачылган убакта анча түшүнүк болгон эмес. Жаңы ачылып, ошол жыйынтыктар боло баштагандан кийин азыр абдан кызыктар ата-энелер дагы. Анткени себеби менталдык арифметика көп ата-эне бизде башында математика менен алмаштырып атышты да. Менталдык арифметика бул балдар өнүктүрүүчү курс да өз негизи. Анан кийин жыйынтыктарды көргөндөн кийин негизи эле мына олимпиада эмес, мектептеги балдардын жетишүүсүнөн, сабактагы ийгиликтеринен көрүп, мектепте мугалимдер биринчиден, андан ата-энелер, калк аябай түшүнүп азыр аябай кызыктар болуп катыштырып атышат балдарын. Ата-эненин колдоосу 50% мугалимден болсо, 50% ата-энеден. Баланын толук ийгиликке жетиш үчүн бала 50% ата-эне колдоо бериш керек. Үйдөн колдоо болбосо, мугалимдер канчалык аракет кылса дагы, биз аларды асманга чыгарып кое албайбыз да. Аларды ата-энелер үйдөн колдош керек. 2015-жылдан бери борбор регионалдык, областтык, республикалык жана эл аралык олимпиадаларды уюштурууга жетишти. Ата-энелер бүгүнкү иш-чарадан окуучулардын ийгиликтерин күтүшүүдө жана ошондой эле окуучулардын ийгиликтерине жетишүүсүнө ата-энелердин салымы чоң экендигин айтышат.
балдардын келечеги үчүн канча вклад болсо, канча инвестиция жасаганга даярбыз да. Себеби бул азыркы өтүп жаткан олимпиада менталдык арифметика тез окуу курсундагы олимпиадалар чындыгында балдардын 2,5 шарчасын өнүктүрүүгө, Z-мундун балдарын тарбиялоого, балдардын келечегине максатын кое билүүгө өтө чоң таасир бере турган курс болуп саналат. Борбордун алкагында 27 масштабтуу олимпиада ийгиликтүү өтүп, ага өлкөдөн 10 миңден ашык гений окуучулар катышкан. Бул олимпиада эң күчтүү, эң акылдуу жана таланттуу балдарды аныктоого жана аларга бул программанын алкагында эл аралык олимпиадаларга жол ачат. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө баалуу белектер ыйгарылат. Кийинки масштабтуу иш-чара жай айларында уюштурулат. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.